экинчи беренени карап коесуздарбы? Экинчи беренеде экинчи пунктунда бюджеттик мекемелердин мамлекеттик мүлктү ижарага берүүдөн түшкөн каражаттар боюнча да, ошондо бюджеттик мекемелер бул окуу жайлар жөнүндө сөз болуп атабы? Же мындан неме, за рамки чыгабы бул мыйзамда? За рамки да чыгып атат. Анда тактап койбойсуңарбы? Бардык эле бюджеттик учрежденияларга руксат берип атат, чтобы арендадан колдонуусун боюнча. Это не только эти, да, образование. А эмнеге мындай там киргизип все. атасыңар? Бирок название закондо мыйзамда деген неме болуп по вопросам образования киргендиктен мен кичине түшүнбөй алдым да. Это всех касается, да? Всех госучреждений, да? Да, всех госучреждений. Бул буга чейин ушундай беле же жаңы киргизип атасыздар? Буга чейин жана 70% полном объеме бюджетке түшүп туруп, анан кайра 70% бюджет аркылуу берилиш керек деп жазылып калган, налоговый кодекстечи. Азыр болсо биз ушундай редакция берип атабыз. Ошондо бул кимге тиешелүү болуп калат бул пункт? Бардык эле бюджеттен акча алып аткан учреждениялардын баарысына тиешелүү болот. Саламаттык сактоо системасы дагы кирет, туурабы? Бардык система, билим берүү, там охрана, безопасность, там как бы маданият, бардык нерселер кирет да. Мурда 73 тескери болчу, Анда 100% полностью республиканскийге түшүп туруп, анан 70%-ин кайра бюджет аркылуу, расход аркылуу, чыгым аркылуу бөлүп берүү деп жазылып калганда, анан ошол маселе боюнча абдан көп мындай эмелер бар да, азыркыга чейин баягы ушул аткарылбай келип атат да. Кичине мындай немерек за рамки чыккандай болуп калат, ошондуктан суроолор көп болуп болуш керек палатада деп ойлойм да. Андан кийинки так 4-чү берене. Жок, 3-чү берененин 46-чы 4-чү пункт экен да. Бизге берген неме боюнча да, ушул эле мыйзамбы? 3-чү берене 46-чы берене төмөндөгүдөй мазмундагы 8-чи бөлүк менен толукталсын деп жазып атасыздар да. Өзгөчө статуска ээ мамлекеттик жогорку окуу жайлар көзөмөлчүлүк кеңеши менен макулдашуу боюнча атайын каражаттардын эсебинен сатып алынган материалдык техникалык базаны, ошондой эле материалдык техникалык базаны ижарага берүүдөн алынган каражаттарды өз алдынча тескөөгө ажыратуу, алмаштыруу, ижарага берүү укукту. Бул жаңы кирип атабы же буга чейин бар беле? Бул жаңы кирип атат. Элдура Жаргалбековна. Эми сиз министрдин орун басары катары, туурабы? Билесиздер. Азыр Алмазбек Исманкулов СИЗОдо эмнеге отурат? Мыйзам бузгандык үчүн болсо керек. Ошол эсиңиздерде да улуттук университеттин техникалык жактан келген жардам боюнча иш козголгон, туурабы? А эгер бул жерден биз ошондо уруксат берип койсок, кандай болуп калат анда? Менде бул суроо эмнеге пайда болуп атат? Анткени Исманкулов отурат, а ошол убактагы ректор эмнегедир СИЗОдо жок да. Бул акыйкаттыктын маселеси да. Сиз кандай дейсиз? Сиздин жеке пикириңиз барбы бул боюнча? Жоопкерчилиги барбы? Ошол кездеги улуттук университеттин жетекчиси ушинтип берип койсо, эми кайсы жеке ишкер баш тартмак эле ошол убакыттарда? Алышты да. А бирок жеке ректордун бирөөсү дагы жетекчиликтин билим берүү системасынан бирөөсү да жоопкерчиликке тартылган жок да. Азыр сиз бул жерден уруксат берип атасыз ажыратууга. Ошентип азыркы күндө эми бул адамдардын баары мен жеке тааныйм, сыйлайм, бул адамдарга мен чек ойлобойм, а бирок башка бир вуздун мисалы да жетекчилерине ошондой уруксатты берип койсок деле эртең ошентип ижарага берилип калса, анан ажыратууга мындай берилип кетсе кандай болуп кетет ошол маселе? Ошондой рисктер жокпу? Бизде уже прецедент бар турбайбы? Элвира Жаргалбековна, мендеги маалыматтарга ылайык, ал ошол сиз айтып аткан иш боюнча жооптуулар өз учурунда тартылышкан, жоопко тартылышкан. Кээ бирөөсүндө баягы мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу иш козголгон сөзсүз түрдө. А срок давности өтүп кетти беле? Ошондой деген маалымат бар да, мен ал боюнча конкреттүү ишкерге срок давности өтпөптүр, а мамлекеттик кызматтагыларга срок давности өтүп кетти деп атасыз. Мен бул боюнча терең билбегендиктен мен маалыматты, мен билген гана маалыматты айтып атам. Ал бул жерден мен сизге 46-чы берене боюнча айтайын. Өзгөчө статуска ээ болгон мамлекеттик жогорку окуу жайлар көзөмөлчүлүк кеңештин жардамы менен деп айтып атабыз. Бул жерде
көзөмөлчүлөр кеңешинин, бул камкорчулар кеңеши деп айтып атпайбызбы, алардын дагы жоопкерчилиги Совет попечителей бийик туурабы? болуш керек. Совет Попечительский попечителей, совет. Ооба. Анан ошондой эле бул жерде атайын каражаттардын эсебинен сатып алынган материалдык техникалык базаны деп айтып атабыз. То есть эмесинде собственности менчикте болбогон нерселерди айтып атасыз да? Жок. Атайын каражаттардын эсебинен акча таап, ошонун эсебинен таап Спецсчётко өзүнүн акчасынан тапкан имараттарды ушундай тескөөгө деп айтып Ошону атабыз. бир адам чечпейт, буну деген Муну сөзсүз попечительский түрдө совет чечет. Элбек Жаргалбековна, бул жерде университетте 2-3 барьер болот. Сөздүн жакшы маанисинде. Биринчиси бул камкорчулар кеңеши, анан окумуштуулар кеңеши. Окумуштуулар кеңеши университеттин көлөмүнө жараша ар түрдүү санда болот. Мисалы, жок эле дегенде 50ден кем эмес. Бир 70 ал жак бул жагындагы. Алардын дагы бардыгын макулдугун алышы керек болот. Андан сырткары бюджеттин ачык айкындуулугу боюнча булар дагы өздөрүнүн ар бир жасаган кыймыл аракетине ачыктыгын камсыздашы керек. Камкорчулар кеңеши дагы эсебин бериши керек. Эми камкорчулук кеңештин мүчөлөрү ал кайсы адамдардан тандалат? Камкорчулук кеңештин мүчөлөрүн университеттер өздөрү сунуштап келишет. Бирок ал жерде баягы конфликт тиешеси жок адамдар, балдар окубаган, көз карандысыз адамдар. Сөзсүз түрдө туура айтасыз, кызыкчылыктардын кагылышы болбогон болуш керек. Конфликт жок да? Ооба. Бирок бул жерден эми менчиктештирүүнүн боюнча отчужденияны только хозяин бериш керек да, ошон үчүн мен тактап атам. То есть бир адам чечпейт буну, туурабы? Туура. Рахмат. Андан кийин жатаканалар боюнча мага түшүндүрүп бересиздерби? Ар бир университеттин астында жатаканалар бар. Ошол жатаканага студенттен тышкары адамдар жашаса болобу? Жатаканалар бар. Учурунда жатаканалардын түрлөрү да болгон. Бул студенттик жатакана, анан окутуучу, профессорлор үчүн каралган жатаканалар. Ошол адамдар университетке тиешеси жок адамдар Университетке тиешеси жок адам такыр жашабашы керек негизи. Сиздин оюңузча бүгүнкү күндө жатаканаларда университетке тиешеси жок адамдар жашайбы? Жашашы толук мүмкүн. Эмнеге? Анткени ар бирин көзөмөлдөө кыйын. Анткени бул жерде учурунда иштеп, андан кийин жумуштан кеткенине карабастан чыкпай калган учурлар бар. Учурунда мүмкүн бир кандайдыр бир баягы тааныш билиш аркылуу кирип калгандар болушу ыктымал. Мен аны бар деп. Бул мыйзам бузуу эмеспи? Мыйзам бузуу албетте, ал боюнча жетекчи жооп бериши кажет. Аны сиз кантип текшересиздер? Биз аны ректор штаттык бирдикте олтурабы, олтурбайбы ошого жараша текшеришибиз керек. То есть ал билим берүү системи жетекчилиги Университетке тиешеси барбы, ал жашап жаткан жарандын же жокпу, ошого жараша текшерип чыгыш керек. Анткени бизге жеткен мага жеткен маалыматтар боюнча, эми атын атабай эле коеюн, бирок деген кээ бир ошондой мекемелерде студенттерге, региондон келген студенттерге бизге орун жок болуп, бирок деген мугалимдер да эмес, окуучулар эмес, сырттан тиешеси жок адамдар жашап калып атат деген ушундай бир кайрылуу болуп калды да. Эми как-то в анонимном порядке деп коркконун эми айтышпайт экен алар окугандыктанчы. Ошондой учурларды бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы деп мен суранат элем да. Дагы бир нерсе, эгер студент сабакка катышпаса, ага финансовый штраф салууга мыйзамда жазылды беле? Аны университет тарабынан ошондой штрафтарды коюуга кандай мыйзамдык негиз бар? Бул боюнча Индира Орозубайына жакшыраак жооп бере алат. Индира айым, айтып бересиздерби? За доверие. Да. Так, лучше поймете меня. Это имеется в виду платные отработки, видимо. Потому что практически есть постановление правительства о введении платных отработок, если человек по неуважительной причине пропустил занятие. Он должен будет оплатить это в кассу и пройти это занятие, дополнительное обучение, если он без уважительной причины. А по уважительной причине, например, болезнь или еще что-либо, он просто на зачетах, на экзаменах этот предмет сдает. А так у нас есть... Это постановление правительства? Да, есть. А когда это было принято? В том году. Мы вошли в реестр. Все вузы вошли в реестр. Мага ошол токтом көчүрмөсүн берип коесуздарбы? Жарайт. Элбек Жаргалбековна, андан сырткары мындай түздөн түз штрафтык санкциялар каралган эмес. Билесиз, кредиттик технологиялар боюнча системада эгерде студент бир 7 предметке чейин, адашпасам, мен адашышым мүмкүн, 7 предметке чейин эгерде сессия мезгилинде тапшыра албаса, кышкы сессияда, ал жайкы өзүнчө жайкы семестр уюштурулат. Жайкы семестрде ар бир кредиттин эсеби чыккан, калькуляциясы бар. Ошону төлөп, ал кайрадан окуп,
анан ага дагы бир жолу шанс берилет. А штрафтар канча болот бир сабактан кечигип калсаң? Жок, Канча штраф. Штраф деген түшүнүк Индира жок. Орузбаевна, канча штраф бир сабактан кечигип калсаң? Канчага Штраф штраф эмес. Это оплата за дополнительное время занятий. Сколько? 114 сомов. За один урок. Это за час. Академический Это час. если студент опоздал или пропустил, Пропустил. то есть не пришел вообще. Вообще. И причем по неуважительной причине. Индира Урузбаевна, мы же с вами помним, мы были когда студентами, все-таки раньше такой практики же не было. Или в мединституте всегда такая В практика? мединституте всегда такая И при практика. Советском Союзе тоже так Да, было у вас, платная да. отработка. Платных не было вообще тогда, все же было на бюджете. Но все-таки, мне кажется, вот этот вопрос вам стоит пересмотреть, потому что жалобы от студентов идут. Что Но зато это и- дорого, и они финансово себе не могут это позволить. Зато дисциплинируют, они меньше стали пропускать и лучше ходят на занятия. Мне кажется, я все же с этим не совсем согласна. И Урмату, билим берүү министринин орун басары, я думаю, вот это вам надо пересмотреть. Мы готовим, ну, неважно, медиков, педагогов. Как-то к этим вещам надо отнестись немножко по-другому, не с финансовой стороны. После ковида жизнь дорожает. Сложно, да, кыйынчылыктар, цены растут на все это, сложный момент. Индира Урузбаевна, я вас прошу, вы опытный руководитель, может быть, пересмотрите или в сторону уменьшения, или смягчения, или Уменьшение. каких-то таких вещей, да. Спасибо. Анан, рахмат, анан тиги коллегаларым да көтөрүп атат, профтех лицейлерге финансылык эркиндик берүү боюнча абдан туура сунуш болуп атат да. Буну баардыгыбыз колдойбуз. Ушул боюнча караштырып атасыздарбы? Элвира Жыргалбековна, биз мыйзам долбоору сиздердин биринчи кароодон өткөн, биринчи окуудан. Азыр бересиздер, экинчи э? окууга кириш керек. Все, ошол боюнча биз да колдоп беребиз. Жарайт. Рахмат, урматтуу жетекчилер. Бул абдан чоң жоопкерчилик. Мен өзүм чет өлкөдө өткөн эми окуп келгендиктен ал жерде каржылык жактан деген чоң эми окуу жайлары деген көз карандысыз мындай аябай чоң статуска ээ, бирок жоопкерчилиги да абдан чоң да. Сиздердин тажрыйбаңыздарга ишенебиз. Ушундай чоң жоопкерчилик, ушундай чоң укуктарды бергенден кийин жоопкерчилиги да чоң болот. Анан бирок иштебеген адамга гана критика болбойт болуш керек. Калгандардын баарына критика болот. Ийгилик сиздерге. Рахмат, колдойбуз.